Келечек өзүнөн өзү өзгөрбөйт. Мындай аталыштагы акция Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар арасында старт алды. Иш-чара бүгүн Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинде уланып, студенттер коомчулукта болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүүгө сунуш пикирлерди калтырышууда. Бул акция Оштогу дээрлик бардык окуу жайларда уюштурулган. Эң актуалдуу делген сунуштар жогорку кеңештин депутаттарына чейин жөнөтүлөт. Акциянын максаты жаштардын коомдо чечим кабыл алуусуна шарт түзүү. Анан биз проект долбоор жазганбыз. Долбоордо жаштардын чечим кабыл алуу процессиндеги орду деген ошол көйгөй негизинде. Анан көп учурда азыр биздин жаштар, активдүү жаштар өз оюн айтат, бирок коомчулукта көп жерлерде университетте окуп жүргөн жаштар көбүнчө олардын ою жетпей калат да. Эмнеге дегенде бизде жаштар көп, ошол жаштардын оюн дагы жеткизейин деген максатта уюштуруп жатабыз. Акцияны Safer World жана эл аралык толеранттуулук фонду уюштурушкан. Алар алыс аймактардын жаштарына дебат боюнча лагерлерди уюштуруп, жыйынтыгында турнирлерди өткөрүп келет. Бул жаштардын критикалык ой жүгүртүүсүн жогорулатып, сүйлөө жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө жардам берет. Негизинен эле жаштарды коомдук чечим кабыл алуу процесстерине катыштыруу боюнча бир канча иш-чараларды уюштуруп келдик. Дагы жакын аралыкта уюштурабыз. Буга чейин ошол жаштар үнү боюнча акцияны уюштурдук. Андан кийин биз жаштарга атайын маалыматтык, мотивациялык жолугушуу деген бар. Бул жаштардын чечим кабыл алуу процесстерине чакыруу боюнча же болбосо ошого катышуунун жолдору боюнча темасында уюштуруп жатабыз. Мындан сырткары ораторлукка кызыккан жаштарды дебат мектебинде окутушкан. Ар кайсыл аймактан тандалган жаш активисттер мамлекеттик органдар, парламент менен иштешип, жаштардын коомдук активдүүлүгүн арттыруу багытында иш алып барат. Мамлекеттик кызматтагылар дагы иштешет турбайбы, биз үчүн күтүп турбайбы деген ойлор дагы жаралсын деген ой максатта. Анан ошол эле учурда жаштар ошол чечим кабыл алуу процесстерине өздөрү да катышып, көрүп, андан кийин коомдук угуулар, бюджеттик угууларга барып, шаардын бюджетин кабыл атканда, айылдардын бюджетин кабыл атканда, ошол жерде өздөрүнүн салымын кошо алышы үчүн, өзүн өзү өнүктүрүү үчүн биз бул жактан ошого кичине болсо түрткү бололу деп уюштурдук. Буга чейин 600 жаш активист чечим кабыл алуу боюнча мотивациялык тренингтерге катышып, социалдык процесстерге катышууда. Жакында эң мыкты делген 10 жаш активист Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясына катышаары күтүлүүдө. Ажибай Пайыздин уулу, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.